Biz bugünkü sağlığı başladık. Bardığınızdardı Allah için yaxşı görəmin. Sizler benim bir tuğanım olasıdır. Bugün murdaki ötken sabaqta qaytalaymiz. Birinci sabaqta İslam jönünde ötkenmiz. İslam degen söz özü bol tınçlık degenni düşündüröt. Salam degen söz dağın oşonda ile. Oşo sebepten biz Müslümanlar bir-birimiz menen salamdaşkanda Assalamu aleykum dep salamdaşabız. Oşonduktan bardığınızlarga Assalamu aleykum. İslam degen sözdün ikinci manisi var. İkinci manisi var. Bu ne? Kudayga başıyı degendi düşündüröt. Bu yerde sırov. Özümüzü Müslümanımız diye esepteyimiz bir degen sırov. Kudayın buyurtan kançalık dengelde, kança prosent atkarıp otabız? Процент верите или как? Это мы так лайлах и лох, это мне было кроме Аллаха, Yemi İslam jönдөтүк, yemi iman jönдөтөлүk. İman degen söz bul ujemne bizde işenim degen ma'nini tuyundurat. Baren terang naik turut atau sebelum kamu. Ana azır aytağız. Allah razı olsun. Yemi bu yerde Kuday Taala'ga işengen adam gana bu yerde ne oldu? Momun diye eseptelet eken. Momun degen şu veruşi degen. Yemi biz oşal iman jana İslam degen söz jönünde biz kişine söz kılalı. İman özünçe, İslam'da özünçe düşündürüyoruz. İman qanday deysiz? İman'da aytабыз, анан İslam'da özünçe düşündürüyoruz. Bu bize ne oldu? Birincisi Allah Teala işeni dedik. İkincisi peygamberlere. Değil mi? Üçüncüsü
вера в день воскресения кандай? Өлгөндөн кийин кайра тирилүү. Демек бул жерде биз азыр эмне? Ыймандын шарттарын. Демек Аллах Таалага ишенүү, бардык пайгамбарларга ишенүү. Мисалы, бул жерде китептердин баарына ишенебиз. Кудайдан канча китеп түшкөн болсо, мисалы, bizde Musa пайгамбарга Таврат китеби түшкөн. Таврат. Иса пайгамбарга Инжил. Давуд пайгамбарга Забур. Забур деген китеп түшкөн. Забур деген китеп. Забур, З. Биздин пайгамбарыбызга Куран түшкөн. Куран китеби. Эми ошол жанакы 4 китептин бирөөсүнө ишенбей калсак, биз мусулман эмеспиз. Бардыгы Кудайдан келген китеп деп ишенебиз. Эми пайгамбарлар жөнүндө. Ким Муса пайгамбарга ишенбесе, мусулман эмес. İsa пайгамбарга ишенбесе, ал да мусулман эмес. Биз бардык пайгамбарларды Кудай жөнөткөн деп ишенебиз. Андан кийин өлгөндөн кийин кайра тирилүүгө ишенебиз. Өлгөндөн кийин кайра тирилүү. Өлгөндөн кийин кайра тирилүү. Когда человек умирает, выживает. Түшүнүктүү болду, да? Эми андан кийин 6-чысы тагдырдын жакшылыгы, жамандыгы, ачуусу, таттуусу Аллахтан деп билебиз. Эми мисалы тагдырдын ачуусу, таттуусу, жакшылыгы, жамандыгы деген эки нерсе бар. Хорошее и плохое. Мисалы, сен автобуска чуркап келсең, автобус кетип калды. Же болбосо сен келип отургандан кийин автобус кетти. Автобуска сен түштүң, анан автобус кетти, мисалы, остановкада. Например, автобус пришел, сел, автобус уехал. Приятно? Вот. Бул же эмне? Хорошее, плохое. Тагдырдын жакшылыгы, жамандыгы. Ал эми мисалы горькое и сладкое дейт. Мисалы, эгерде бир жакшы бирөөгө сен баш кошуп үйлөнө турган болсоң, бул тагдырдын. Вот, мисалы, бул кишиге аялы мисалы айтты, тур намаз окуп алалы. Намаздын убакыты өтүп кетпесин. Кандай бул таттуу жашоо, да? Это сладко. Эми бул жерде мисалы биздин атабыз каза болуп калды. Же чоң атабыз каза болуп калды. Бул тагдырдын бул ачуусу.
Горький. Горький. Есть начинок вахта. Жетинчisi бұл осы не? Өлгеннен кейін қайра тірілүү. Эми бұл жерде сұрау. Ар біріміздің башыбызда өлім бар, өлөбүз. Қайра тирилгенде кантип Кудайга жооп беребиз? Мисалы, Кудайга шүр биздин кулабыз укпаса дагы көзүбүз көрөт. Мисалы, окуй алабыз. Эми Кудай буйрса, ошол Кудай сураганда жеңил болуш үчүн мен силерге ошону үйрөтөм. Allah. Например, все Allah спрашивает, почему он так теперь сейчас учится, все надо умер, вопрос будет, что делать, учил, читал, думал, вот вопрос. Ошол себептен ады бул жерде мына сабакты биз уюштурдук. Урок учить. Старайтесь вам объяснить. Эми биз азыр ислам жөнүндө сүйлөшөбүз. İslam'da 5 farzı var. Birincisi, Allah Taala'dan başka Kuday yok ekenligine işeniyor. İkincisi, 5 vakit namaz. Üçüncüsü zekat veriyor. Zekat. Emin bu zekat kolunda var bay kişiler beret. Bay. Elden бар емес. Бұл бай кişiler. Андан кейінгisi bizde Ramazan ayında oroza қармау. Beşincisi acılığa бару. Эми ушул исламдын 5 парзы үчөөсү бардык мусулмандар үчүн. Экөөсү бай үчүн, байлар үчүн. Анткени зекетти байлар берет. Акчасы көп болсо ошолор ажыга барат. Misali acığa $4.000 gerek yol kiresi. Andan özüne dağım joktunda $1,000-2,000 akça gerek. Bu har kimnin kolundan kelbeydi da. Oşonduktan bu baylar üçün. Alemi zeket. Buldan baylar üçün parz.
Misалы, bir adamda 250 ming сомнан көп ақчасы болса, ал зекет беріш керек. Misалы, кейбір адамдар бар да, 250 ming сомнан көп. Эми мисалы кейбір адамдар мисалы миллион ақчасы бар, 2 миллион ақчасы бар. Ошондан 2,5%. Жарым. 2,5% зекет беріш керек. Зекетті кімдерге беріш керек? Мысалы, жетімдерге, ата-энеси жоқторго. Күйөөсү каза болгон жесирлерге. Анан өтө кыйналган, жашоосу жетишпеген адамдарга берилет. Анан мисалы кейбирлер карызы бар, төлөй албай жүрөт. Зекетти ошого жардам берип төлөшүп койсо да болот. Эми биз эми азыр орозо жөнүндө сүйлөдүк. Эми орозо жөнүндө бир аз маалымат берели. Орозону кимдер кармайт? Биринчи бул балагатка жеткен болуш керек. Совершеннолетний болуш керек. Кыздар 9 жаштан жетилет. Эркек балдар 12 жаштан өйдө. Эми эгерде мисалы бойго жеткендиги билинбесе 16 жаштан уже совершеннолетний деп эсептелет. Орозодо таң аткандан күн батканга чейин эч нерсе жебеш керек. Ушуну туура түшүнүп алалы. Күн чыккандан эмес, таң аткандан. Таң аткандан күн батканга чейин. Мисалы, кейлер сурайт да, эртең менен тамак жей албай уктап калды. Турса уже күн чыгып кетиптир. Эмне кылыш керек? Тамак жейби, жебейби? Чыдаш керек дейт. Чыдаш керек. Тамак жебеш керек. Эгер ким тамак жеп алса, бир күн карыз кармап берет. Карыз кармап бериш керек. Эми мисалы кечинде күн батардан мурда ачып алсачы, жеп алсачы. Анда дагы уже бир күн кармап берет. Бир күн карыз кармап берет. Жок. Иншалла буларга бир эле күн деп койсо, кокус адаш ачып алды да мисалы. Эгерде атайын ачсан да 60 күн. Эгерде адашып күн бата элек ачып алса 1 күн. Билбей.
мен биякта жүрөм, бияктын сааттым. Мен Караколго кетип калдым, бияктан ооз ачтым, бекиттим да. Караколго барсам, кичине 2-3 мүнөт. Жерде ошол жактын убакыты менен аксам болобу? Барган жердин убакыты, жок, барган жердин сааты менен. Ушундай турат. Мисалы, бул бир тууганыбыз умрага барып келди. Мисалы, бул жерде эртең менен оозду жапты. Саудияга барса, баргандан кийин ал жактан ооз жаат. 4 сааттан кийин ал жакта оозду жаба турган убакыт болот. Ошондо ошол жактын убактысы менен ооз ачат. Ошондо бул көбүрөөк орозо кармап калат да. Мисалы, ал жактан оозду жапты Меккеден. Бул жака келгенде 3 саат эртерээк ооз ачыш керек. Анда уже эмне кыскараак орозо кармап калабыз. Негизи сапарга чыккан, жолго чыккан адамдар кармабай койсо уруксат берилет. Оозун ачып алса шарият уруксат берет. Бирок биздин ученыйларыбыз айтат, сапарга чыкканда кыйналсаң да ошону кармап койгула дейт. Анткени орозо бүткөндөн кийин элдин баардыгы тамак жеп атса, сен орозо кармаш аябай кыйын болот. Ошого сапарда болсоң да кармап кое бер дейт. Чындап эле карасаң, элдин баары тамак жеп отурса, мен орозомун деп өзүңчө отурасыңбы? Ошентип жебей коесуң, бирок кыйын да, адамга кыйын. Ошого орозо айынын ичинде эле бүтүрүп койгон жакшы. Эми орозодо кандай тамак жесе болот, же болбойт? Кээ бирөөлөр мисалы жумуртка жесе болобу деп сурайт. Болбойт. Адал болсо болду, боло берет. Аллах Таала уруксат берген тамак болсо болду болот. Эми Кудайым буйурса, орозодо жок дегенде бир 5 күн чогуу ооз ачабыз. Иншалла. Силерге мен ооз ачар уюштурабыз иншалла. Эми бул орозо жөнүндө суроо барбы? Barkın. Orada cevap oldu ama ben yapımda tekrar olacak oldum. Эми бул жерде орозо убактында оозго суу алабыз, бирок деп тамакка кетирбейбиз.
Мұрынға су алғанда да жүн ал өле таштайбыз. Анда мындай жоғары жаққа кетірбейбіз. Анткени биде шариятыбыз боюнча ооздон, мурундан ашказанга суу жетсе, анда эмне ооз ачылып калат. Ошол себептен дарат алганда оозду эле чайкап коебуз, тамакка кетирбейбиз. Мурунга суу алабыз, өйдү жакка кетирбейбиз. Эми дарат жөн орду. Эми орозо кармап түкүрсө болбойт деп атам. Демек. Орозо кармаганда түкүрүктү жутса дагы болот, түкүрсө дагы болот. Зыяны жок. Анан эми орозо кармап отсам, эле култуп алсам, ачып алыш керек болот же? Жок, ачылбайт. Кыйналып ооруп калса же култуп атсам мындай эме. Жок, кусса эгер оозу толо кусуп салсаң да орозо ачылып калат, бирок орозонун урматы үчүн тамак жебеш керек кечке чейин. Орозон урматы, орозон сыйлап, уважение. Ne? Орозо обязательно суу ич керек таматанча. Главное суу ич керек, Жок, ооз ачарда суу финник менен ачкан жакшы. Эгер жок болсо, кайсы нерсе менен болсо боло берет. Эми дарат боюнча. Биде даратта 4 обязательствосы бар. Биринчи, бетти жууш керек. Бетти жууганда мына чач чыккан жерден баштап, мына кулакка чейин. Бияка чейин. Анан кейбирлер бокен барды жуубайт да, бул жуулуш керек. Жок, бул эркектерге. Эми аялдарда бокен бар жок да. Коркуп кеттим, мен буяка чейин жүрбөйм. Жок. Анан бул жерде бул жуулуш керек. Анан баягы сууну алганда көздү жумуп алат го мынаны этип туруп. Ошондо мына көздүн жумулуп турган жерге суу жетпей калат. Ошого көздү мындай этип жууш керек. Көздү дагы бир суу тийгиз керек. Жууш керек мындай. Бул биринчи парызы. Эми экинчиси бул колду чыканакка чейин кошо жууш керек. Кейбирлер чыканакты кошо жуубайт да, чыканак кошо жуулуш керек. Бул экинчи парыз. Үчүнчүсү башка
4'tön 1'ine mas tartış gerek. Misalı 4'tön 1 degende misalı mına bulca 4'tön 1. Bulca pars atkarıladı. Misalı 4'tön 1 bulcağına sütü koşak da boladı. Je olsa bulcağına emet koysak. Je bulcağına. Bulca bize pars. Alemi bize sünnet paygambarız körsötkön. Baştın bağrına tartış gerek. Bu bize sünnet. Şunda bize 3 parzını ayttık. Төртіншісі бұтты қызлашқа шейін жуыш керек, томыққа шейін. Дарат алғанда оозға мұрынға алыш бұл сүннет. Оозға мұрынға су алыш бұл пайғамбарымыз көрсеткен сүннет. Құдайдың бұйрығы емес. Ошол себептен мисалы кейде дарат алганда оозду чайкап мурунду унутуп калса ал дарат эсек өтө берет. Мисалы гусул кылабыз. Гусул, общий омовение. Гусулда 3 парзы бар. 3 парзы. Биринчиси оозго суу алыш керек. Ekinci murunga çayqayбыз суну. Üçüncü бүт денеге су жеткиребиз. Мисалы гусулда оозду чайкап жуунуп мурунга су албай койсочу. Не болот? Кийим болсо да мурунга су алып коюш керек да. Жолдан мı? Ya. Bir жол. Ben 3 жол. Ya daratta 3 жол, hatta gusulda bir жолу уже парс. Боло берет. Bir жол парс. Эмеде кыроктор орозо жуунса болот. Орозо күнү жуунса болот, бирок башты этият кылыш керек. Суга бассейнге түссөң болот, жуунсаң болот, ооз менен мурунду этият кылыш керек. Орозодо суга чыкканга болбойт турбу? Болот. Эч эмеси жок. Kata. Çöktük. Tutun. Bölüp жуунат деп коет. Негизи бизде бул гусул өзү жууну бизге парс. Бирок оң жакты бир сыра жууп туруп, анан сол жакты жууш сүннөт. Бул же сүннөт. Бирок общий жуунуш бардыгы бизде парс. Эми суроо. Мисалы гусул кылдың, жуундуң, анан чыккандан кийин карасаң, мисалы суу жетпей калыптыр, суу жок экен, кургак калып кетиптир. Не кылыш керек? Кайра жуунуш керек дейт. Жок, кайра жуунуш, колду суулап туруп ошол жерди сүртүп койсо, ошол жерге суу тийсе болду же жетет. Туалетке барды кайра дарат алыш керек дейт. Эми ал дарат туалетке по маленькому, по большому барганда дарат сынат да. Zara tiyip kalsa da otur. Кийимге тийип калса алат. Oldu amaçtım. Анда ошол тийген жерди 3 жолу жууп, 3 жолу сыгып коюш керек.
Россия, Пепен. Burada. Şapel. Dışında da tere. Ha, 3 жол. Эми бұл жерде кайсыл малда дарат сынат. Даратты алдық. Качан дарат бузулат? Мисалы биринчи, кана? Oturmak gerekli değil mi? Darat buzulak degen değil. Ya. Darat buzulak degen değil. Aa. Bunda oturmak gerek değil mi? Ya. Мисалы, bii koydu. даратканага барганда кайра дарат алыш керек. Туалетке барганда дарат жаңылаш керек. Например, ona. Darat. Çift darat. No. Даратканага барганда кайра жаңылаш керек. Ай, жол болса, мисалы, оозун канап кетти, мурдун канап кетти. Анда снова надо брать дарат. Кайра дарат алыш керек. Ана Асел. Уктап калганда, мурдун канап кеткенде, хадиске барганда, сүйөнүп уктаганда, намаз окутканда кыт-кырт жүргөндө, иреңин бир нерсе. Бул жерде эмне? Уктап калганда дагы дарат жаңылаш керек. Анан намазда күлүп жиберсе, каткырып күлүп жиберсе. Анда дарат сынат. Намазда. Анан намазда эмес, мисалы бул жерде азыр отуруп, бир уктап калды. Мисалы, ошо жөнөнгөн нерсени алып койсо, кулап түшө турган болсо, анда дарат сынат. А эгерде ошо жөнөнгөн нерсени алса, кайра мындай түзөлүп туруп алса, анда дарат сынбайт. Отурган жерде, мисалы, артында бирдеке жөлөн уктады, ошону алып койсо, кулап кетти. Анда дарат сынат. Аны алып койсо, кайра мындай этип алды да. Кайра отуруп калды, кулаган жок. Упал, дарат, нова. Надо. Егер өзүн кармап калса, анда ал уктаган жок да. Мындай отурдуң, баягы жөнөнгөн нерсени алып койсо, кайра түзөлүп алды. Ал уже дараты бар. Мисалы, сен уктап калдың, ошо бирөөлөр өтүп атканын, басып атканын сездиң. Анда уже дарат бар. А если ким өтүп атканын уже билген жоксуң, анда уктаган болосуң да. Түшүнүктүү болду? Ошо айырмасы ошол да. Демек бирөөлөр өтүп атканын сен байкап аттың. Анда сен ойгоосуң да. Бирөө суроо берип атат. Если намаз окуп атлам, чөчүп кетсем, кайра намаз Жок. Бияқта бирөө айткан экен да, кайра дарат ал депчи. Жок. Бул жерде мисалы анан намаз окуп жатканда башка жака бурулуп кетти. Кыбладан бул жакта караганда ошо намаз бузулат. Жүзүңдү кыбладан бурсаң. Андан кийин мисалы бир жарадан ириң чыкса. Гуной деп коет, а? Гуной ириң чыкса, бул жерде дарат сынат. Жол. Гуной чыкса, жакшы суроо.
Arasın. Kuşum. Çok teşekkür ederim. Эми орото кечинен эми ооба ачылат го, ошо намаздын окуш керек. Обязательство эле намаз окуш. Namaz, taravih namaz. Bu taravih namaz sünnet. Farz emez. Arasın. Kuşum. Çok teşekkür ederim. He. Okusak soğuk болады. Вознаграждение. Kuşum. Kuşum. Ha, taravih. Yok, kuptan ema par, taravih sünnet. 2 saat namaz окуган айтып отурду. Oşol taravih namazı okulat da. Taravih namazı. Taravih. Taravih. Al sünnet, egerde misalı meşte kıyналса, үйдө окуп алса болот. Бияқта үйдө кишилер бар болсо кантип намаз окуп? Жанында кишилер жатат да. Кантип намаз? Алып туруп да намаз окуйт. Жоқ, ал жерде мындан bir жақ бурчта болса болар, капталында болса зыяны жоқ. Таравихти эми жарым окуй уктап калсам эмне кете алсам болот дейт да. Кайра дарыт алып туруп өзүң толуктап коесуң. Намаз бүтүп калды да, үйдөн толуктап коет. Ана намаз окуганда маңдайда сүрөт болбош керек. Сүрөт. Фото. Анткени бай церковтагыдай сүрөткө сыйынган болуп калабыз. Эгер фото же күзгү зеркало боло турган сонда жаап коюш керек. Намаз окутканда бир киши турат го, жанында окугандан кийин кайра келип окуй берет дейт го. Ошондо мисалы желкесине мындай уруп коюш керек, ал артка бир кадам коюп жылып алат, артта 2 кадам болуп калат. Же болбосо имамга мынтип уруп коюш керек, имам алдыга жылып алат. Эки варианты бар да. Же беркини жанындагын урасың, ал артка жылат. Же болбосо имамдын желкесине уруп коесуң, имам алдыга жылып алат. Мечетче туалетке кирген оң. Жок, бул жерде үйгө, мешитке киргенде оң бут менен кирет. Ал эми daarатканага сол бут менен киребиз, оң бут менен чыгабыз. Туалетке. Сол бут менен. Демек, туалетке сол бут менен киребиз, оң бут менен чыгабыз. Ключ күйүлүп атканда же кирип атканда же
любой автобусқа киргенде бисмилла деп айтыш керекпи? Бисмилла десе, Аллах өзү дайыма колдойт. Анан, мисалы, тамак жегенде оң кол менен жеш керек. Тамак жегенде сол кол менен жебеш керек. Пайгамбарыбыз айткан, сол кол менен шайтан тамак жейт деген. Керек бар дейт. Сол жагымен жазат, сол жагымен шейтан ошо сол жагы. Алар бирөө менен саламдашканда ассаламу алейкум дейби, оң колду береби? Жок. Вопрос. Значит, жесе болот. Мисалы, шариатта рухсат берет сол кол менен жегенге. Если оң кол менен оозуңа алып келем десең эле, бияка кетип калса, арка жагыңа кетип калса, анда арга жок жейсиң. Оң колду. Оң кол менен жейм десең, оозуңа жетпей, бияка кетип калса, анда сол кол менен жейсиң да. Колу жок болсо. Мисалы, колу жок, же колу сынса, Давай кто-то. Левый. анан мисалы кээ бар да, бай высокомерный болуп туруп, мен сол кол менен жей берем деп. Анда уже болбойт. Себеби пайгамбардын убагында бирөө сол кол менен жеп аткан да. Пайгамбардын убагында бир киши сол кол менен жеп аткан. Оң кол менен же деп пайгамбарыбыз айтты. Анда мен жей албаймын деген да, высокомерный болуп туруп. Ошондо оң кол иштебей калган. Иштебей калган. Ошол себептен бул жерде баягы эгерде иштеп турса, аны менен жеш керек. Анан высокомерный болуп жебейм десең, анда күнөө болот. Кейлер айтат да, мен сологоймун, левшамын, сол колу менен мен бардык ишти жазамын, башка кыламын. Бирок саламдашканда оң колду берет. Анда сол колду бериш керек эле да. Анан оң кол менен саламдаша алат, кантип тамак жей албасын. Бул жакта сурап жатат. Машиналар турса же эме жатам. Аны окуй берсе болот дейт. Эгерде мисалы дальний рейс бар го, узак жолдо. Мисалы Бишкектен сен Караколго чыктың, мисалы автобустасың. Сен токтот десең, башкалар жыйыны келет. Ошол убакта отуруп окууга уруксат берилет. Эгерде өзүңдүн машинең болсо, анда каалаган жерден токтой бересиң да. Негизи түшүнүктүү болуп окшойт. Суроолор барбы?
мороз мультакта мультактуу менен кайтарат морозундай Суу. Эгерде мисалы күн суукта дарат алсаң, эгер ооруп кала турган болсоң, анда таямын кылганга уруксат берилет. Ооруп каласың, ден соолукка зыян. Земля. Мисалы, кээде мисалы суу жылуу, эшик күн суук. Анда сен ооруп калсаң, анда дагы ден соолукка зыян бербей таям алыш керек. Мисалы, үй жылуу. Бирок мисалы суу жылытканга эч нерсе жок, суу муздак. Муздак сууга дарт алсаң ооруп калышың мүмкүн да. Эгерде ошо ден соолукка зыян болсо, анда таямга уруксат берилет. Таямында ичпейсиз? Жок, эми айтам. Ошого баратабыз. Эми бизде бул дараттын ордуга таямым кылса болот. Таямымды ким мурда бирөөң уккансыңбы? Ким билет таямым кылганды? Мен карамам. Топуракка. Апам песокче мындай жана таям жетиштейт. Топуракка, кумга. Анан баягы ошого жер жынсынан болгон нерсеге таям кылса болот. Жерден болсо. Мисалы, таш жерден болуп эсептелет. Мрамор бул жерден болуп эсептелет. Мрамор. Мрамор. Кафель. Мрамор ташты кесип жасайт го. Кафель болбойт уже. Анткени ал краска. Жерден болсун дегенден максат сууну өзүнө тартып алыш керек да. Мисалы, таш менен мрамор сууну өзүнө тартып сиңирип алат. Ошо уруксат берилет. Эми бул таямды кандай кылабыз? Мисалы, биринчи ниет кылып туруп, колду ошол топуракка чаңга урабыз. Ошентип анан кийин бетти сүртөбүз. Дарат ала турган жердеги ошо бетти сүртүш керек. Анан кийин экинчи жолу урабыз. Анан мына үчөөсү менен келебиз. Мындай келебиз дагы. Анан бул жагын айлантып туруп кайтып кетебиз. Анан бул колду ошентебиз. Ошол дараттын ордуна өтөт. Мындай, мындай. Бул кол мындай, мындай. Бул таямым жеңил эле. Жок, таямымда жок. Бетти, эки кол болду, бүтөт таямым. Нени? Это когда возможно нет, вода нет, можно. Вот, например, кейбирлер бар да, мисалы экзема деген оору бар го, суу тийсе жара болуп кетет. Вода есть. Кот, Айбек,
экзема деген оору бар го, суу тийсе эле ошолорго уруксат берилет. Же болбосо мисалы кээ бирлер бар, ошол суу тийсе жарасы күчөп кетет. Ошондой убакытта таямга уруксат берилет. Себеби бул жерде эмне? Үйү жылуу, жылуусу бар. Бардык шарты бар, условия. Бир гана ден соолугу туруштук бербейт. Кудайдын бизге берген жеңилдиги. Мен сурап Бaba гипс кылган болсо эмне болот? Анда беки гипс кылган болсо беки колдорун жуйт, анын үстүнөн мындай сылап коет. Дара табайбы? Дара талат, бир колду гипста, бир колдор менен сууларды эмете берет. Үстүнө мындай мас тартып коет, болду. Здесь вода. Гина. Бүгүнкү уже жетет окшойт да, чарчап калбадыбы? Ясно, там. Это, так можно? Салбыкка менен болобу дейт. Не. Ладно. Ушу дара талганда түшүндүрүп коеюн. Даратта жууган нерсе бар, андан кийин сылаган нерсе бар. Мисалы сууну алганда, мындай эткенде биз суу тамыш керек, тамчылаш керек. Колду суулалтып мындай сылап койсоң, ал даратка эсептелбейт. Это дорога. Разница нет. Вода нету, дорога. Суу жок болсо таям алат да. Намаз окуп атканда эстейт го. Ошондо оң колдун ичи менен сол колдун арты менен тосуш керек, оозду жабыш керек. намаз окуп атканда кылса Болот, намаз окуп чыкканда эсең деп атып тоспойсуң да мындай оозуңда. Оң колдун ичи менен сол колдун арты менен. Без проблем. Где-то. Сыра бұл жас сұратады. Африкада возможность жок го, суу. Каерде? Африкада. Возможность жок го, сууга кант дарат алышат деп сурап атты. Аларда уже намаз окугандар өзүнүн шартын түзүп алган. Условиясы бар, анан алар эконом кылат сууну. Бизде эконом жок да. Мурдак сабакта айттык го, 750 граммга дарат алышыбыз керек, по идее. Бизге 3 литр жетпейт. Үч литр жуунганга жетиш керек. Это как называется? Кофтинчик, да? Кофтинчик называется. Кувшин. Сонда бирөө сурап атты, мушташканда же эме тетип калат го, намаз окуй берсе болот дейт. Болот. Тер деген терге дарат сынбайт. Тер чыкса дарат сынбайт. Ана сыргай мен айт. Адам тер деген тери, көз жаш, мурдуң агып калса, аялдардан сүтү чыкса, дарат сындырбайт.
Ana misal qaqırıq, tükürük dara sındırbaydı. Кийим кир болсо намаз окуганга болобу? Misal kir болгондо чаң болсо зыяны жок. Эгерде мисал баланын сийдиги ошол жаман нерсе болсо, анда алмаштырыш керек. Эгер жөн эле кир чаң болсо зыяны жок. Misal кан жуга турган болсо, ийриң болсо, анда уже жууш керек. Misal машина айдагандардын үстүнө мисалы бензин, сайларка жугуп калса зыяны жок ал. Болду, ушун менен сабагыбыз бүттү. Жакта суроо экен. Yok, potqodda arasınbaydı. Boldu. Allah razı olsun da çaydan içeli. Sorular olursa söyleşeveremiz. Bardın ardı men Allah üçün жақсы көрөм. Alhamdulillah.